Кандайдыр бир үн чыккан Ысык көлдөгү коктоо. Ысык көл облусунун Ак Суу районундагы Түргөн жайлоосу тарапта Мыкачынын Коосу же Коктусу деген жер бар. Жердин аталышы боюнча бир нече уламыш, санжыра, аңыз кептер айтылат. Алардын бири Кончой мергенге байланыштуу. Убагында Кокту чатырман токой болуптур. Ал жака жалгыз каттаган адамдар чогулуп кетчү экен. Арык тукумунун Сарыке уруусунун буларкы уругунан чыккан Кончой Турке уулу, мергенчи жана мүнүшкүр катары таанылыптыр. Коктуга жалгыз каттаган адамдардын артынан аңдып жүрүп, дал ошол жерде адам жей турган жапайы кишилер бар экенин аныктайт. Аларды аңдып жатып аң-таң болгон мергенчи акыры өзү да колго түшүп калат. Өңү суук жапайы кишилер адамдын семиз арыгын тандап анан жешет экен. Кончой арык болгондуктан аны семиртип анан жегенге бел байлашат. Күндөрдүн биринде алар мергенден эмне өнөрүң бар деп сурашат. Кончой мен бир ок менен 3 кийикти аталам деп жооп берет. Алар анын колун бошотуп ары жакта жайылып жүргөн кийикти атып көрчү дешет. Кончой мылтыгын алып катар турган 3 кийикти дароо бир ок менен атып салат. Эртесиде адам жегиштер Кончойго мылтык берип кийик аттырып жемек болушат. Ошондо ал 6-7 кийикти катары менен өлтүрөт да тегилер кийиктерди алганга чейин баарын четинен атып таштаптыр. Бирок алардын арасынан бир кыз тирүү калат. Ал токойго кире качып кутулуп, түнкүсүн киши жегиштерди издеп чакырат экен. Ошол окуядан кийин бул жер Мыкаачы аталып кеткен. Бир топ жылдар өткөн соң ал жерге эл ээн эркин каттай баштайт. Ошентсе да кандайдыр бир үн чыгат деп айтышат. Эл качып үркүп жүргөндө эл көбөлүп анан жалгыз кызбы же бала бирөө калып жапайы болуп өсүп ал ошол Мыкачы деп коет эми Мыкачы үчүн Мыкачы атап койгон кимиси. Анан ашкыларынан укканыбызда таңга алып койгондо эме деп айтычу үн чыгат. Кадимки үн чыгып нерсе болот деп айтып жүрөм. Мен балам Мыкачы кандай экенин